Men Египет мамлекетинде окуганда Шейх Кишк деген улуу зат өткөн. Алла Таала тагдыр, эки көзү сокур болгон, эки көзү сокур болушунтуп акыйкатты айтып, акыйкатты айткандары жакпай адамдарга Алланын өкүмдөрүн айтып отуруп ушундай куугунтук. Билесиздер, эң балалардын көптөрү кимге болот? Эң сыноонун көптөрү кимге болот? Эң кырсыктардын, сыноолордун көптөрү бул пайгамбарларга болот экен. Андайын иманына жараша болот экен бул дүйнөдө. Шейх Кишктин дагы башына сыноо түшүп, 18 жыл түрмөдө жаткан, түрмөдө болгон, түрмөдөгү окуяларын чыгып келаткан учурда, түрмөдөн чыккан учурларда ал киши мына өлгөнүнө 30 жыл боло элек, ошо киши ушу түрмөдөн чыгып келатканда 18 жыл көрбөгөн азапты көрүп, Кудайым ушул жерде отуруп дуа кылалы, эч кимибиздин тагдырыбызга Алла Таалам эркибизден ажыраганды жазбасын. Бардыгыбыз тагдырыбызда түрмө көрбөйлү. Эркиндик деген чоң нимат, урматтуу бир тууган. Карасаңыздар, ошондой азап, бир күндүк азап, бир секунд ошо жакты көрсөтпөсүн. Бирок ошондон чыгып келатканда 18 жылдайын астынан ушундай журналисттер чыгып, "Эй шейх, сиз кимди сагындыңыз? Бул ушу эркиндикте эмне нерсени сагындыңыз?" дегенде эң биринчи шуну айткан экен. "Мен пайгамбардан мурас калган минбарды сагындым" деген экен. Мына ошо минбарды, адамдарга акыйкат айтып турган жерди сагындым дептир. Адамдарга ошо Алланын бирлигин айтып турган жерди сагындым. Пайгамбардын улуулугун айтып турган жерди сагындым дептир. Бул минбар пайгамбардан мурас калган нерсе. Алла Таалам бардыгыбызды, урматтуу бир тууган, минбар десе бу жерде бир имам чыгат. Бирок ар бирибиздин үйүбүздө минбарлар бар. Ар бирибиздин төрүбүз бар. Дастаркондун төрүндө отурган ошол жер минбар сиздер үчүн. Минбар деген эмне? Трибуна деген сөз. Урматтуу бир тууган, үйлөрүбүздө балдарыбызга, кечинде барып аялдарыбызга, кечинде барып туугандарыбызга "Эй көзүңдү ач. Дүнүйө сыноо, дүнүйөгө алданба. Арзыбаган акчага алданба. Акча деп туруп бир тууганды сатпа. Акча деп туруп ата-энени сатпа" деген нерселерди Кудайыңа ибадат кыл. Балам, сенин тозокко күйүп атканыңа мен эгер тозокко чындап ишенген болсок, тозок бейиш бар деп мес мунафык болбогон болсок, ошого жүрөгүбүз менен толук ишенген болсок, балдарыбызга жеткирели. Ким кайсы атанын жүрөгү ошого уруксат бере алат, урматтуу бир тууган. Баласынын кыйналганына өзүң ушул жерде май жеп отуруп, балаң көчөдө бир суу ичип калганын эч бир атагайын каалабайт. Анткени ага биз толук ишенебиз. Ага толугубуз көзүбүз менен көрүп турабыз. Бирок биз ушул жерге бардыгыбыз момунбуз. Кудайга ишенебиз. Аллахым, сенин бар бир экениңе ишенем. Сенин эсеп кысабыңа ишенем, сенин таразаңа ишенем, сен жараткан кыл көпөрөгө ишенем, сен жараткан бейишке да ишенем, тозокко да ишенем деп келип отурабыз го тизе бүгүп. Бирок үйлөрүбүздө барып балдарыбызды ойготпосок, бир туугандарыбыз үчүн күйбөсөк, ал өлгөндөн кийин боз үйдүн тегерегине чыгып ыйлабай эле кой, урматтуу бир тууган. Ал ыйлаганың жалган. Балаң бир нерсе болсо ал ыйлабай эле кой. Балаңдын, аялыңдын тозокко түшкөнүнө ыраазы болуп аткан болсоң, анда унчукпай отура бер. Үйлөрүбүздө минбарлар бар экен, урматтуу бир тууган. Үйдө ар бирибиз кожоюн экенбиз, эркек киши болгондон кийин. Бул жерде жаш балдар, ата-энелери намаз окубагандар, ата-энелери динден алыстар барып, ата-энелерибизди даават кылалы, динге чакыралы. О атаке, кел бир жолу сеждеге боо чекеңди тийгизип койчу. Бир жолдорун табалы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул жолдорду, дин жеткирүү жолдорун ошо өмүрүндөгү өзүнүн тажрыйбасы менен, болгон сөзү менен бизге үйрөтүп кеткен. Ошо нерселерди окуп акылыбызды ачалы, адамдарга дин жеткирели. Ошо улуу алым айткан экен, көрдүңүздөр. Мен пайгамбардан калган минбарды сагындым дептир. Башка нерсени, баламды сагындым, үйүмдү сагындым деген эмес экен. Мен минбарды сагындым дептир.